Элдик медиа баарына сөз беребиз. Жалалабад менин күнүм, Жалалабад сенин күнүң. Келсең курбум көрөсүң, Жалалабад шаарын бүгүн. Мына бүгүн. Дал ушул белгилүү ырсаптар ушул Жалалабад шаарына арналган болчу убагында. Чындыгында Жалалабад шаары көп улуттуу, таза, тыкаан, кооз шаарлардын бири. Ошондой эле Кыргызстандагы чоң 3-чү ири шаар болуп эсептелет. Бирок негедир акыркы күндөрү ушул Жалалабад шаарынын мэри Мураталы Тагаевка коом арасында ар кандай сын пикирлер, айын кептер айтылып жүрөт. Мына дал ошол айын кептерди, сын пикирлердин канчалык чындыгы бар, канчалык чындыгы жок, жүйөлүүбү, жүйөсүзбү, ошонун баарын билүү максатында биз бүгүн Мураталы Тагаевдин өзү менен маек курганы турабыз. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, алдыда Жалалабад шаарынын мэри Мураталы Тагаев менен болгон маек, назар салыңыздар. Анан Мураталы Абдыкарович, мына айтып койсоңуздар, мына сиз Жалалабад шаарынын мэри болуп, мына 1 жылдан ашык убакыт өтүп калды. Анан чындыгын айтканда, бул Жалалабад эми глобалдык масштабта албасак да, локалдык масштабта Кыргызстандын өлчөмүндө мындай ири шаар. 125 миң калкы бар. Кыргызстандагы 3-чү шаар баарыбызга белгилүү болгондой. Анан ушул 125 миңдүү калктуу бир шаарды, калааны башкаруу кандай мындай оңойго туруп атабы же бир оорчулуктары болуп атабы? Негизи мындайча айтканда, ушу Жалалабад шаарынын элине көз болуп атасыз, туурабы? Анан ушул мэрлик кызмат аркалуу кандай болуп атат? Рахмат. Биринчиден ушул убакытта алып келгениңиздерге, ушул ири олтуруп түз кеңешип дегенде сиздерге да рахмат. Чынында мен мына 1 жыл 2 айдын жүзү болуп атат. Ушул мэрлик кызматка киришкениме 2018 жылдын 11 июнь күнү шайлоо болгон. Ошол шайлоонун негизинде көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен мэрлик кызматка келгем. Бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, Жалалабад бул Кыргызстанда 3-чү шаар болуп саналат. Шаарда эми ар бир шаарды башкаруу же болбосо ошол шаарда болуп аткан иш-чарага, болуп аткан күнүмдүк иш-чарага көз жүгүртүү, анын баардыгын баягы тыкыр көзөмөлдө алып жүрүү, бул чынында сырттагы адамдарга балким жеңил көрүнүшү мүмкүн, бирок негизинен бул чарбалык иш өтө баягы оор экен. Мен аны өзүм деле мына аткаруу бийлигине келип иштегенден бери өзүм жонтору менен сезип атам десем жаңылышпайм. Анткени мен буга чейин ушул шаардык кеңеште баягы аткаруу бийлигинде эмес, шаардык кеңеште депутат катары жүргөмүн. Бизге деле ушул депутат катары жүргөндө сезилчү, баягы жеңил желпидей эле көрүнчү, бирок өзүм ушул аралашып, өзүм көзүм менен көрүп, күнү түнү жүргөндө бул жумуш оордук экени билинет. Анан Мураталы Абдыкарович, айтсаңыз, мына негедир ушул кийинки күндөрү ушул Жалалабад шаарынын мэри, мындайча айтканда, сизге бир жүйөлүү дагы, жүйөсүз дагы, мындайча айтканда, сын пикирлер абдан эле көбөйүп кетти да. Билип билбей, көрүп көрбөй туруп эле ушундай Жалалабад шаарынын мэри минтип койду, Жалалабад шаарынын мэри тигинтип койду деп мындай сын пикирлер айтылып атат. Негизи сын пикирге сиз өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Сизди такшалтабы, кандайдыр бир шык береби, дем береби, же болбосо кайра ошол шыкты төмөндөтүп коебу? Негизи сын пикирге кандайсыз өзүңүз? Сын пикир болуш керек. Бул туура эле көрүнүш. Сын пикир болуш керек. Ал анткени бизге баягы мен эми ушул мэр мен бардык нерсени билем дегенден алысмын. Кээде баягы бир человеческий фактор дейбизби, кээде кайсы бир жумуштар тилекке каршы тийиштүү деңгээлде болбой калат. Кээде ошондой ар кандай сын пикирлер болот. Ошонун негизинде биз бат ыкчам баягы көңүл бурганга, реакция кылганга биз дайымбыз. Бирок эң негизгиси сын пикир болуш керек. Бирок ал сын пикир конструктивдүү болсо, бул жакшы болмок. Бул жүйөлүү болсо, аргумент, факттар менен болсо, бул жакшы болмок. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде андай болбой атат. Ушу кээде ушундай сын пикирлерди угуп туруп, кайра эле мурунку кызматыңызга кетип калгыңыз келбейби? Мындайча айтканда, бардык эле ошол эле Бишкек шаарынын мэрин эле сындашат, ошол эле Ош шаарынын мэрин сындашат, ошол эле Каракол шаарынын мэрин сындашат чындыгында. Анан тиги мындайча айтканда, жергиликтүү кеңештин депутаттарына деле мындай сөз тийгенин укпайбыз. Анан ошол жака тынчыраак, кулак мээ тынчыраак кайра кетип калгыңыз келбейби? Эми мен шаардык кеңеште болдум. Мына 1 эмес 3 сазыв депутат болдум. Өзүм ушул Жалалабад шаарында туулуп өскөн инсан катары, анан кайсы бир сын пикирлерге биз чыдабай, ой бул
жумуштан алыстап эле кетейин, мындай жоопкерчиликти өзүм мойнума албайын десе, алда бул баягы патриоттук сезим дагы, такыр бир жигиттик ар намыс дагы болбой калат го. Ошондуктан биз сын пикирге башкага чыдап, ошо менен чыйра алышыбыз керек. Мындан туура тыянак чыгарып, жакшы иш алып барганга милдеттүү болушубуз керек. Анан айтсаңыз, мына 1 жыл 2 ай деп калдыңыз, 1 жыл 2 ай болуп туруп ушу кызматта иштеп аткансыз. Чындыгында мен эми журналист катары көп эле шаарларда болдум, ушу Кыргызстандынчы. Бирок Жалал Абад негедир мындай атмосферасы жакшы, таза, мындай шаар өзү тыккан, таза, мындай көрктүү шаар экен да. Анан ушундай бир жагдайга алып келүү, ушундай бир иштерди аткарууда мындай муниципалдык ишканалардын жанакы иштери кандай болуп атат, мисалы аткарган иштери эмне болуп атат, ошолор тууралуу бир токтолуп кетсеңиз. Негизинен туура бизде ушул мэриянын жүргүзгөн саясаты ушул биздин Жалал Абад шаарында жашап аткан шаарыбыздын тургундарына, келген конокторго ыңгайлуу шарт түзүп, жагымдуу маанай тартуулап, эң негизгиси ушул шаарыбызды таза абаттоо боюнча болобу, электр энергия боюнча болобу, таза суу болобу деги ал биздин күнүмдүк баягы жумушубуз. Мунун үстүнөн биз күнүгө жумуш алып барабыз. Анан эми баягы айрым бир учурларда туура келген коноктордун көзү менен караганда шаарды таза деп айтышат. Бирок эми мен баягы шаардын мэри катары шаарды 100% таза дегенден деле алысмын. Кээ бир учурда болот. Ага биз мисалы 100 миллиондогон акчаларды коротолук. Шаар эч качан биз ойлогон оюбуздагыдай таза болбойт, эгерде биздин шаарыбыздын тургундарынын аң сезими ойгон болсо. Анткени бул Жалал Абад шаары, мына Жалал Абад областында 1 миллион 200 миңден ашык калк бар. Жалал Абад шаары бул областтык центр болуп эсептелгенге байланыштуу райондордон келген баягы студенттер бар, окуу жайларга келип окуган. Анан сырткары Жалал Абад шаарынын айланасы бул Сузак району болуп эсептелинет. Борбордук базар Жалал Абад шаарында жайгашкандыктан Сузак районунан бир күндө көп баягы миңдеген адамдар шаарга келип турмуш тиричилигин дегендей, соода саттык менен дегендей алек болушат. Ошондуктан биз баягы элдин аң сезимин ойготушубуз керек. Эң негизгисинен биз ошол муниципалдык мекеме ишканалардын кылган жумушуна баягы дайыма эле бир тийиштүү деңгээлде жумушту баягы безупречно алып барып атат дегенден алысмын. Кээде кемчиликтер болот, ага биз реакция кылабыз, ага шаардык кеңештин депутаттары да реакция кылат. Ошондуктан тийиштүү мекеме ишканалардын жетекчилеринен тапшырма ушундай коюлат. Баягы ар бир жасалган ишти майын чыгарып, тийиштүү деңгээлде аткаруу боюнча милдеттенмелер бар. Анан ушу кыргызстандыктардын мындайча айтканда көп эле басымдуу бөлүгүнүн арманы баягы эле жолдор болуш керек. Ошол эле айыл аймактарда, ошол эле шаарлардагы жолдордун мындайча абалдары, анан Жалал Абадда мындай башка шаарларга салыштырмалуу ички жолдору мындай жакшыраак деңгээлде экен да. Анан негизи эле ушул ички жолдорду оңдоо боюнча жылына канча бөлүнөт, канча чакырым асфальт төшөлөт, ошолор тууралуу токтолуп кетсеңиз. Туура айттыңыздар, бизде Жалал Абад шаарында дагы көп көчөлөрүбүздү асфальттап атабыз, тротуарларды жаңылап атабыз дегендей, жок көчөлөрдү баягы асфальттын тротуарын жасап. Бирок бир нерсе учурдан пайдаланып мен айтып кетишим керек. Жалал Абад шаарында мына жанагы Европейский банк развития аркылуу таза суу маселеси боюнча Жалал Абад шаарына ушул биз ушул проекттин негизинде Жалал Абад шаарында бир топ ири жумуштар аткарылган. Жалпысынан болуп ушул 600 километрден ашык суу түтүкчөлөрү тартылган. Ошол суу түтүкчөлөр тартылган көчөлөрдүн баары казылган. Аны биз башынан жамап жасоо иштерин жасаганбыз. Азыр Кудай буйруса алдында мына экинчи фаза турат. Ал экинчи фазада айрым бир көчөлөрүбүз дагы казганы туура келет. Бирок эң негизгиси бул баягы убактылуунча ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн шаарыбыздын жарандарына. Бирок бул келечектүү иш, анткени сайыз убагынан калган жердин астында коммуникациялардын баары чирип калган. Ошондуктан биз азыр жаңылап атабыз. Бул алдыда бир 60-70 жылга Кудай буйруса коммуникациялар жаңыланып калат. Ошондуктан кээ бир көчөлөрүбүз ошондой болушу мүмкүн. Негизинен алганда ушул биздин өзүбүздүн баягы жолдор башкармалык муниципалдык ишканаларыбыз бар. Шаардык кеңештин депутаттары ушул бюджеттен каражатты бөлүп берип, анын негизинде биз бул мекемени баягы кармап, шаарда
жамап жасоо, асфальт төшөө, тротуар жасоо иштерин жасап келебиз. Быйылкы эле жылы мисалы мына 2019 жылга жалпысынан ушул 7 чакырымга жакын, анын 5 километрге жакын ушул өзүбүздүн баягы муниципалдык жолдор башкармалыгы иш алып бара турган болсо, 2 километрге жакын тендер аркылуу. Анткени баягы физически жетишпей калышат экен. Ошондуктан 2 километрин биз тендерге бергенбиз. Быйылкы жылы 7 километрге жакын бул тротуар, бул асфальт шаарыбызда мына жүз берип отурат. Бүгүнкү күнгө 70%-дан ашыгы бүтүп калды. Кудай буюрса, суук күндөр түшкөнгө чейин толук бүтөбүз деген ойдо турабыз. Анан эми эң негизгиси мына шаардык кеңештин депутаттарынан туура кабыл алып, техникаларын жаңылоо боюнча, жаңа грейдер сатып алуу боюнча богошкон күнүмдүк иш-чараларыбыз бар. Анын негизинде ушул мекемени баягы көздүн карегиндей сактап отурабыз. Анткени биз ушул жасап аткан жумуштардын баардыгын жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзөбүз. Эми курулуш тармагына бир кайрылып өтсөк, курулуш тармагын байкасак, бул Бишкек Ош шаарларынан мында ашып кетпесе да кем калышпай эле мында курулуш иштери жүрүп атканда, эми ар бир шаардын, ар бир аймактын бир социалдык, экономикалык, бир инфраструктуралык абалын байкаш үчүн эле курулуш жүрүп атса, демек жагдай мындайча айтканда өтө жаман эмес деген бир баа берсе болот керек. Анан ушундан улам ушул курулуш жүргүзүүдө уруксат кагаздарын берүү бир аз жеңилдетилгенби деген бир ой келип атат да. Негизинен мен учурдан пайдаланып айтайын, бул Жалал Абад шаарында 2018 жылы урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан ушул региондорду өнүктүрүү жылында 148 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, ушул шаардын инфраструктурасын, то есть ушул капиталдык курулушка деп ошончо каражат бөлүнгөн. Быйылкы 2019 ушул жылы региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылында мына 168 миллион сомдук баягы каражат бөлүнгөн. Ошол сумманын негизинде шаарда баягы курулуш иштери жүргүзгөн. Бул мен жалпылап курулуш иштерин жалпылап айтканымда. Анан 2018 жылы биз шаарда бир топ иштерди жасадык. Буга чейин 2018-2019 чейин, 19 жылга чейин шаарда 25-30 миллион сом гана курулуш тармагына, инфраструктураны оңдогонго каражат бөлүнүп келген. Акыркы мына 2 жылдан бери ушундай ири өлчөмдө каражат биздин жергиликтүү бюджеттин эсебинен болуп атат. Биз тийиштүү мекемелер менен мэрия ушундай бир саясат жүргүзөбүз. Мына баягы бюджеттик кодекстин талаптарына ылайык жылына 2 жолу гана баягы акчаны тиги же бул жака жылдырганга мүмкүндүк берет, шарт берет. Ошондуктан мына азыр 9 айдын жыйынтыгы менен да биз Кудай буюрса карайбыз. Анан 2020 жылга боло турган баягы ири долбоорлордун кагаздарына каражатты бөлүп берип, 2020 жылы жазга чейин ушул кагаздарды бүтүргөнгө аракет жасайбыз. Негизинен сиз айтып аткандай ушул баягы кагаздарды бүтүрүү боюнча тийиштүү мекемелер менен баягы тыгыз кызматташтыгыбыздын негизинде бул жумуштар болуп атат. Анан Ош шаары, Бишкек шаары, эми биз ал чоң шаарлар, статусу да башка, бюджеттин көлөмү дагы Жалал Абад шаарынан айырмасы чоң. Бирок мен анын баягы уяты жок. Мен Ош шаарына барсам, Бишкек шаарына барсам, баягы бир жумуш сапары менен барып калган учурларда кечкисин өзүм ушул шаарды кыдырам. Кыдырып, ушул жакшы жагын алганга, ошол жакшы жагын Жалал Абадта эмне үчүн биз кылсак болбойт деген ушундай бир көз караш менен иш алып барабыз. Жакшы. Эми жанакы социалдык объектилерге бир токтоло кетсек, ушул жанакы мектеп, бала бакча, ошол эле оорукана, ушулар негизи жетиштүү. Анан быйыл билим берүү системасында мында бир Жалал Абадта бир өзгөчөлүктөр кирип аткан окшойт да, ошолор тууралуу бир токтоло кетсек. Туура, биз жалпысынан ушул быйылкы өлкөнүн санариптештирүү, региондорду өнүктүрүү жылында Жалал Абад шаарында жалпысынан 20 мектеп, 22 бала бакча бар. 20 мектептин бүгүнкү күндө 14 мектеби интернет менен туташтык бүткөн. Кудай буюрса 20 жылы биз толук кандуу бүтөбүз деген ойдобуз. Андан сырткары мына быйылкы жылы ушу 2 миллион сом акча каражатын бөлүп, шаардагы 22 бала бакчага 419 дана видео көзөмөл орнотуп чыктык. Бул ошол ата-энелердин баягы балдарына болгон бир үйүндө болобу, жумушунда болобу, баягы бир көңүлү ток болсо экен. Буга чейин билесиздер, Жалал Абад шаарында
ошол бир бала бакчада инцидент болду эле. Ошондон кийин биз өзгөчө айрыкча мына санариптештирүү жылында өзгөчө ушу бала бакчаларга көңүл буруп, анын негизинде иш жүзүн ашырып бүттүк. Мындан сырткары мына жергиликтүү ушул бийликтин, мэриянын жүргүзгөн саясатынын негизинде бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында жана электрондук кезек боюнча балдарды, ошондой эле кичинекей балдарды бала бакчага кабыл алуу боюнча атайын сайт иштеп чыкканбыз. Ал бүгүнкү күндө иш жүзүнө кирди. Мына бүгүнкү күндө ата энелер үйүндө отуруп эле азыр Кудайга шүгүр баардык жаштарыбыз болобу, ата энелер болобу жанагы интернет менен активдүү колдонушат. Ошонун негизинде үйүндө отуруп эле бала чакасыны жанагы мектепке болобу, бала бакчага каттаганга шарт түзүлдү. Бул эң негизгиси эмнеден кабар берет? Жанагындай человеческий фактор дейбизби? Келип же бир тааныш билишин, же кайсы бир чиновникти дейбизби ортого салып, тигил же бул мектепке же бала бакчага баласын кабыл алып бер деген мындай нерсеге биз бөгөт коюу. Бул коррупциялык элементтерге жол бербөө максатында муну иш жүзүн ашырдык. Бул жакшы көрүнүш. Биз ушул шаардык билим берүү тармагындагы өзгөчө мына мугалимдерибизге дагы көңүл буруп келебиз. Жергиликтүү бюджеттен бул бир гана Жалал Абад шаарында болсо керек. Жергиликтүү бюджеттен айына ар бир мугалимге 500 сомдон акча каражатын беребиз. Бул коммуналдык чыгымдарга төлөгөн. Мугалимдер күнүнө деп ар бир мугалимге 2000 сомдон акча каражатын берип келебиз. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен ушул билим берүү тармагына бир топ каражат бөлүп келебиз. Ошонун негизинде мына быйылкы 19-жылы бизде Жалал Абад шаарында өзгөчө жакшы бир жыйынтык болду. Мына билесиздер, 238 балл менен Жалал Абад шаарында окуган биздин уулубуз, биздин балабыз ушул эң көп балл алды. Андан сырткары жалпы шаарда ушул 6 бала алтын сертификат болобу, ОБТнын результаты менен жакшы ийгиликтерди көргөзүштү. То есть ошондуктан биз мына президентибиз айтып атат, мына өкмөт тараптан айтылып атат, Кыргызстанда илимдүү, билимдүү жаштардын саны көп болуш керек. Потому что анткени эртеңки күндө биздин келечек муун илимдүү, билимдүү болбосо анда баягы келечегибиз бүдөмүк да, ошондуктан өзгөчө көңүл бурабыз. Мына сиз жана айтып калбадыңызбы ушу сөзүңүздө ушул жанакы санариптештирип атабыз, жана электрондук кезек кылып атабыз. Анан ошол жанакы мындай адамдык факторду мындайча айтканда аралаштырбайт, жана мындай паракорчулукка жол бербейт депчи. Анан ошо паракорчулукка паракор болуп бирөө отурат да. Анан ошого мындайча айтканда терс эле таасирин берсе керек да. Анан өз сөзүңүздө да көп айтып атасыз, ушу мэрия кызматкерлери деп мындай ишенимди айтып атасыз. Негизи ушул мэрияда болобу, ушу муниципалдык ишканаларда болобу деги эле ушундай мындай көрө албастар барбы? Эми Мындай бут тоскондор барбы? Бул нерсе бул жаман өнөкөт. Бизде жаман өнөкөт, эгерде мен ойлойм, бизде жана ичитарлык, көрө албастык деген бир жаман өнөкөттөрдөн алыс болсок, биз Кудай буйрса биздин келечегибиз алдында, биздин келечегибиз кең. Тилекке каршы бар эмес, эми айрым учурда мындай бир жаман көрүнүштөр орун албай койбойт экен. Ал нерсе жок эмес. Жок эмес. Анан айтып койсоңуз, мына ушул коомчулукта дагы ушундай бир сын пикир айтылып жүрөт. Ушул Мураталы Тагаев бул өлкө башчысы президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, анан ушу артынан эле иштеп жүрөт, мындай ишин алып бара албай атат дегендерге бир өзүңүздүн бир жообуңуз барбы негизи? Эми бул нерсе мында элге мен мында ачык айкын айтып коюшум керек да. Урматтуу Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин президентибиздин баягы кудасы деп айтышат. Менин түздөн түз баягы куда эмеспиз. Мен агаларымдын, мен байкелеримдин кудасы болот. Мен аны таанбайм. Бирок биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Сооронбай Шарипович ушул Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришкенге чейин, же болбосо ушул президент болгонго чейин 2012-жылдан баштап мен шаардык кеңеште депутат болуп, бизде парламенттик партиялык тизме менен Жалал Абад шаарында, деги эле шаарларда 2012-жылы башталган. 2012-жылы мен биринчи жолу ушул шаардык кеңешке партиялык тизме менен депутат болуп келгем. Өзүмдүн ушул участкамда мен биринчи жолу ушул депутатка аттанып, шаардык кеңешке депутат болуп келип, мына 3 жолку шаардык кеңештин депутаты болдум. Бул эмнеден кабар берет? Ошол кайсы бир деңгээлде менин ушул шайлоочуларды, ушул өзүмдүн электоратымдын дейминби, ушулардын баягы колдоосуна ээ болгонум үчүн 3 жолу депутат кылып шайласа керек.
Анан 2012 жылы жаңы келгенде ушул көпчүлүк коалиция түзүлүп, ушул шаардык кеңештин төрагасы болдум. Андан кийин билесиздер, Жалал абад шаарында жана бир саясий кризис дейбизби, ошол мына 1 жылга жакын бюджет бекилбей калды. 2017 жылдын декабрында бюджет бекилди. Ошол учурда дагы бүтүн шаар бою жумуш жүрбөй калды. Ошол баягы саясий пикир келишпестиктер болгон учурда дагы ушул баягы өзүмдүн салымымды кошуп дегендей шаардык кеңештин депутаттарына ыраазычылык билдирем. Алардын колдоосу менен экинчи жолу төрага болуп шайланып, коалицияны түзүп, бюджетти бекитип, мунун бардыгы мен баягы кудалык жол менен же башка менен келген жокмун. Мамлекеттик кызматта 10 жылдан бери ашык. 10 жылдан ашык мамлекеттик кызматта жүрөм. Те катардагы жөнөкөй адистен бери иштеп жүрөм. Анан бүгүн эле баягы келген жокмун. Анын үстүнөн сиздер Жалал абад шаарында шайлоо болгондо 2018 жылдын 11 июнда шайлоо болду. Мен без альтернатива болуп жалгыз талапкер болуп чыккан жокмун. Атандаш болуп Жалал абад шаардык ушул мэрлик кызматка чыныгы атандаштык жол менен шайлоо болду. Ошонун негизинде көпчүлүк ушул депутаттардын колдоосуна ээ болуп, анан бул кызматка келдим. Ошондуктан бул баягы билип билбей эле тууган экен, анан же жердеш экен, же бир кудасы экен деген баягы түшүнүк менен тыянак чыгарган өзү туура эмес. Белгилей да кетиш керек экен. 2012 жылдан баштап ушу депутат болуп, төрага болуп дедиңиз. 2012 жылы азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков жада калса премьерде эмес болчу. Премьер-министрде эмес болчу. Биз тааныштыгыбыз да жок болчу. Мен айтып атпаймынбы, мен буга чейин ушул партиялык тизме менен келип, бул кишилерди тааныбай эле өзүмдүн мына 10 жылдан ашык мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта, шаардык кеңештин 2 жолку төрагасы, 3 жолку депутаты болуп, шаарды өзүмдү өзүм ушул жерден тарбиялап дегендей, шаардын ички көйгөйүн бүт баарын билип, ичинен билип, анан ушул мэрлик кызматты бирөө баягы олтуруп кызматында иштеп атса, анын местосын жулагалы талашкан жок. Эми билесиздер, мурунку мэр дагы мен баягы бул Жалал абад шаарында ал кишиде баягы эмгеги бар. Бирок Жалал абад шаарында бир кайсы бир ызы чуу менен эмес, Бишкектеги тесттин маселеси менен бул орун баягы ваканттык бош болуп калганын ойлонгондон кийин мен өзүмдүн ушул илимимди, билимимди, чогулткан тажрыйбамды көзүм жеткендиктен анан мен аттанып ушул шаарга бир кызмат кылсам, элге журтка кызмат кылып берсем деген ниет менен анан ушул кызматка аттангам. Бүгүнкү күндө бул мэрлик кызматы бул жөн эле бир креслонун ээлеп отурушту эмес. Бул биринчи кезекте эли журттун алдында дагы, анан эми баягы Кудайдын алдында да бул чоң аманат. Эртедир кечтир биз ар бир действиябызга, ар бир баскан кадамыбыз үчүн жооп беребиз. Ошондуктан бул аманатты туура пайдаланып, ошол элге журтка баягы бир баш көз болуп, анан баягы эл менен чогуу болуп, бирге болуп ошо көйгөйдү чечкенге жакындан жардам берип, анан бир эле күнүмдүк турмушта эмес, шаардын эртеңки күндө бир алдыны көздөй 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин, балким андан көп, мына азыр таза суу боюнча айтканда бир 60-70 жыл дегендей, ошондой көз караш менен шаардын проектиси болобу, кайсы жерге кандай курулуштар болсо деген мааниде ой жүгүртүп ошондой ишке кетиш керек. Ошонун негизинде мен ошол кызматка аттанып, мына 1 жылдан ашык эмгектенип атам. Анан айтсаңыз, ушул жанакы президенттин кудасынан дегенден дагы башка бир мындай сын айткандар айтып калып атат. Ушу 2004 жылы бир бейбаштык менен бир отуруп чыккан абакта депчи. Ошону бир өзүңүз айта кетсеңиз, өз оозуңуздан уксак. Эми бул жерде мындай экен да, тилекке каршы биз баягы бөрк ал десе баш алып дейби, кандай дейт, ушул сыяктуу эми баягы 5 кол бирдей эмес экен. Айрым бир учурда баягы саясий оппоненттер дейбизби, тилекке каршы болбой койбойт. Бул эми мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Бирок кандайдыр бир маселе болсо, аны менин мисалы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө бул кабинет эшиги дайым ачык. Кандай гана маселе болбосун, мен жооп бергенге дайыммын. Анан азыркы сиз айткан маселе боюнча баягы бир тараптуу туура эмес маалыматтар кээде аша чапкандык менен болуп калат да. Мен танбайм
2012 жылы эгерде мен соттуулугум болсо, мен 2012 жылдан баштап 2018 жылга чейин мына жаңа айтып өткөндөй депутаттыкка же 2 жолу төрага болмок эмесмин. Анан тийиштүү органдар бар. Баягы шайлоого бараардан алдын бардык документтерди териштирет. Бул жерде аймактык шайлоо комиссиясы бар. Булар жөнөтүшөт. Борбордук шайлоо комиссиясы бар. Алар карайт дегендей. Бирок негизги маселе мына ушул болгон окуя боюнча айтып кетейин, мен таанбайм. Эми мен Бишкек шаарында жашагам. Бишкек шаарында дагы ушул президенттин алдына караштуу баалуу кагаздар боюнча рыногунда мамлекеттик кызматта да иштеп жүргөм. Жаш кезек болчу. Эми баягы жаш кезиңде балким азыр заман башкадыр. Бирок биз убакта баягы агаларыбызга арызданып келсек, күчүң жетсе бирөө менен муштаж, болбосо арызданып келбеле деп койчу. Анан эми ал кезде мен жаш элем, келинчегим менен баягы жаңы эле мамиле куруп дегендей. Анан жүрүп ошол бир түшүнбөстүк болуп, ошол келинчегим экөөбүз бир эс алган барганбыз. Ошонун негизинде баягы түшүнбөстүк болуп, эми ар бир эркек намысы бар да. Намысы бар, өзүнүн жанында жүргөн баягы келинчеги менен болобу, кыз жигит болуп жүрөбү, ар бирisi өзүнүн жүргөн кишисин баягы кайсы бир деңгээлде кызганасың, башка бирөө тийишсе кой дейсиң, корго дейсиң. Ошол сыяктуу бул нерсе болгон. Анан да чындыгында тиги эми экөөбүз сүйлөшүп, анан эркекче баягы бир мындай маселени чечүү жолун ошондой болуп, анан эми баягы жаш кезекте мушташып дегендей. Анан мала табашта баягы мен келинчегиме тийишкен аз келген, анан кийин тигинтип арыз жазып. Анан эми бул нерсе болгон, бирок мен билем, мен таанбайм. Бул ошол жаш кезикте мындан мына карап көрсөңүздөр 16-17 жыл мурун болгон нерсе. Анан бул мыйзам деген бар. Мыйзамдын чегинде мына бүт бардыгы мыйзамдуулугум жоюлуп, соттуулук жоюлуп, ошонун негизинде мен мына мамлекеттик кызматта жүрөм. Анын ичинде депутат болуп, мэр болуп иштеп атам. Аны баягы саясий оппоненттер кайсы бир деңгээлде балким каралоо максатындадыр, балким бир жаман көргөзүү максатындадыр. Анан мен эң негизгisi ойлойм, кээде баягы сиз жана айтып өттүңүз, сын пикир боюнча. Кээде эгерде мен деле шаарда бул жерде эч кандай иш кылбай, бардыгы менен ушул мени бир гана жамандабаса экен, же мен тууралуу ушак сүйлөбөсө экен деп баарын көңүлүнө алып отура берсем, анда шаарда иш кетпейт. Анда шаарда жумуш болбойт. Иш үстүндөгү адамга анан сөз түрдө сын айтып шаарда баягы мен өзүмдү өзүм айтып тыянак чыгарсам бул туура эмес болот. Элдин көз карашы менен, элдин көзү көрө эмес. Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө болуп аткан жумуштун баарын шаарыбыздын тургундары Кудайга шүгүр көрүп атышат. Балким ушул жумуштардын баардыгын мен болуп келгенде күткөн эместир. Бирок Жалал Абад шаарында Кудай буйруса, мындан ары дагы мындан күчтүүрөөк темп менен иш алып барганга алдыда ойлорубуз бар. Балким баягы иштин жакшы жагына оңуна кетип атканы кимдир бирөөнүн уйкусун бузуп аткандыр. Балким Мураталы Такаевдин күндөн күнгө шаарда репутациясы өсүп аткандыр. Мен ойлойм, бул жерде саясат, көбүрөөк саясат. Биз саясатты коюп, менин жеке позициям саясат эмес, биз аткаруу бийлиги, мен ушул шаардын мэри катары биз көбүрөөк саясаттан ар кандай ушак айаңдан алыс болуп, чарбалык иштер менен алек болушубуз керек. Менин максатым чарбалык иштер кылып, ушул баягы суук түшкүчө, ушул элден айланса болот. Анткени кээ бир көчөлөрүбүз бүгүнкү күндө жабык турат. Анткени биз көчөнү баягы кеңейтип атабыз, кээ бир көчөгө тротуар куруп атабыз, лотогун коюп атабыз дегендей. Менин максатым ошол элдин туура көз караш менен түшүнүп, ушул убактылуу ыңгайсыздык жаратканыбыз батыраак бүтүрүп, элге пайдаланууга берсек. Мен ушак аяң менен же саясат менен алектенген убактым жок. Ошон үчүн мен айрым бир учурларда, мисалы массалык маалымат каражаттары же ар кандайдыр бир ушактар чыкса, башка болсо, баягы мындай көп деле маани бербестен күнүмдүк өзүм ишим менен алектмин. Негизи эгерде кандай гана маселе болбосун, ар бир нерсени такта факты менен келип, бир мен өзүмдүн оозумдан угалы деп ушул маселе ушундай болуп атат. Коомчулукта же мындай бир маселе чыкты сиз тууралуу деп өзүмө келсе, мен дайым ачыкмын, жооп бергенге дайым. Мындайча айтканда,
чындыгында айткан мындай сырттан караганда деле ушул каралоо бир сындоо мындайча айтканда багыттуу системалык түрдө болуп кетти окшойт да. Мындай кимдир бирөө мындай турабы дегенде ой кетет экен да, мындай эми сыртынан байкаганда биз журналисттер катары. Анан неме тууралуу айтып койсоңуз, мына жакында бир дагы бир ызы чуу болуп кетти. Мындай ушу өзүнүн агасын бир кайсыл бир муниципалдык ишканага жетекчи кылып коюптур деп, анан ага болсо жана жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев деген депутат элекилүү ушул Мураталы Тагаев өз кызматын өткөзүп берсин дегенде бир оюн айтты да. Негизи буга көз карашыңыз кандай? Негизи мен билишимче ушу Дастан Бекешев деле эми биякта жашабайт болуш керек. Бул Жалал абадда иш кандай болуп атат, эмне болуп атат деле мындай кабар деле жок болуш керек. Болсо дагы үстүртөн болсо керек да. Негизи өзүңүздүн мындай оюңуз кандай ушуга? Эми туура ар бир ишти биз баягы мындай биз пендебиз. Бул өмүрдө биз баарыбыз пендебиз. Анан баягы жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт демекчи. Ар бир пенде жаңылышат экенбиз. Кээде бир туура эмес болуп калат. Эми баардыгы эле жакшы болот дегенден мен алысмын. Анан мисалы бир эле мисал айтайын. Мына 2018-жылы апрель айында Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында өрт чыккан. Мен мэрлик кызматка ошол келгенден кийин биринчи маселем ушул базардын баягы гидрант маселесин чечип берсем деп 10 күндүн ичинде биз биринчи гидрантты чыгардык. Бүгүнкү күндө мына тилекке каршы быйыл дагы өрт кырсыгы катталды. Бул базардын ичиндеги баягы жеке менчик жер күйдү. Ал жерде 24 кожоюн бар. Ошол андан сырткары быйылкы жылы да биз гидрант чыгарганбыз, 3 гидрант. Ошонун негизинде жалпысынан бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарынын Борбордук базарында 4 гидрант иштеп атат. Кечээки ошол өрттө ошол гидранттар болбогондо мындан баягы последствиясы мындан дагы оор болмок. Мен муну айтып аткан себебим мисалы ар бир ишти, бул мен бир эле мисал катары айтып атам. Ар бир иштин жасалганын көрүп, анан коомчулукта же болбосо айрым бир баягы социалдык тармакта болобу же кайсы бир деңгээлде баягы бир материал чыга турган болсо, ошону менен гана тыянак чыгарбастан биз жасалып аткан иш менен элдин жердеги көйгөйү кайсы деңгээлде чечилип атат. Эл бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликтин жүргүзүп аткан саясатына ыраазыбы? Бүгүнкү күндө ошол инфраструктуралык курулуштар элди канааттандырабы? Шаарда бир өзгөрүү барбы? То есть ошого окшогон баягы бир мындай обширный ойлонуп, анан бир тыянак чыгарганыбыз жакшы болот да. Анан эми мен урматтуу депутатыбызды баягы өзүм тааныбайт экенмин, бирок мындай эфир аркылуу билем. Депутат катары сыйлайм, инсан катары сыйлайм. Бирок ал киши дагы баягы жеке инсан катары өзүнүн оюн айтса керек. Эми ал киши мен могу жумуштарды айтып атканым баягы Жалал Абад шаарынын тургуну эмес. Бирок Жалал Абад шаарында баягы жасалып аткан жумуштардын негизинде тыянак чыгарып айтса жакшы болмок эле. Жакындан таанышып, баягы жеринде көрүп дегендей, анан тыянак чыгарса балким туура болмок. Мен ойлойм ал кишинин өзүнүн укугу эмне деп кандай деп айтат. Мен ал кишини сыйлайм, жаман оюм жок. Өзүнүн балким оюн айткандыр. Бирок бүгүнкү күндө мени мына шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы колдоп, ошол атаандаштык жолу менен айтканымдай, жаңы айтып өткөндөй көпчүлүк добуш менен мэрлик кызматка келип олтурам. Шаардык кеңештин депутаттарынын алдында баягы ар бир жасаган ишке биз шаардын мэри катары мен жооп берем. Алар ыйгарым укугу, ошол эле каражатты бөлүп беришет. Кайсы жумуштар тийиштүү деңгээлде аткарылып атат, кайсынысы аткарылган жок. Ошол сыяктуу мен аларга жооп берем. Ал эми айткан ошол тууганым дегендей, ал мен жашырбайм да, балким бул жерде менден деле бир кайсы бир деңгээлде кемчилдик кеткендир. Бул мен баягы өзүмдүн бир тууган агам эмес. Ошол биздин тууган болуп кетет, мен аны жашырбайм. Анан бул жерде баягы мен өзүм да маалыматым бар бул боюнча, бирок кичине маалымат туура эмесирээк кетип калды. Анткени бул мекемеде болгону 5-6 гана адам иштейт. Анан ал республикалык бюджеттен же биздин жергиликтүү бюджеттен каржыланбайт. Бизде Жалал Абад шаарында мына бүгүнкү күндө 149
баягы кичи автобустар күнүнкү рейске чыгышат. Ошолор күнүнө ошол 20 сом тегерегинде күнүнкү баягы взностун төлөшөт. Ошонун негизинде алар ошол взностон айлык акысын баягы мекемедеги айлык акыларын алат. Менде мындай көз караш болгон. Эмне себептен мындай кадамга бардым? Мындай кадамга барган бирден бир себеби мен жоопкерчиликти өзүм мойнума алдым. Ушул шаардагы баягы кичи автобустардын бүт баарын бир илетке келтирип, шаарды бир тазалайлычы. Бир элге жакшыраак шарт түзөлүчү. Ушул жакты мен баягы кичине эми бардык ишти жакшы алып кетем дегенден алысмын. Баягы өзүмдүн бир аксаган жагым дейм, ушул жагынан бир жардам бербейсизби? Ушул жакты бир мага жардам берип, көзүмө көз болуп, шаарды бир жетке келтирип, эл бир ыраазы боло тургандай иш жүргүзбөйлүк деген көз карашта болгон болчу. Анан бул коомчулукка мындай болгондон кийин ал киши өзү келип эле кой. Ошол баягы мэрдин жумушуна дагы кайсы бир деңгээлде кедергиси тийбесин, мен турмуш тиричилик мансыз деле жөн эле өтөт деп өзүнүн калыбысы менен келип, мен туура көз караш менен кабыл алып, ошол жерде балким мен деле жаңылган болушум керек деген көз караш менен анан буйрук чыгарып жумушунан бошотулду. Анан сиздин командаңызда мындай жеке өзүнүн мындай пиар менен пиарга, жеке пиарга мындай алаксып, ошо жеке пиар менен мындай берилип кеткен адамдар жокпу? Эми болот, андай учурда болот, болбойт эмес, айрым бир учурда болот. Баягы биз, менин көз карашымда, биз ар кандай пиардан алыс болушубуз керек. Биздин чарбалык иште биз ушул шаарыбызга жакшы кызмат кылсак, биздин колдоочуларыбыз, биздин пиарщиктерибиз бул Жалал Абад шаарынын эли. Бааны ошолор берет. Анан социалдык тармакка чыгып эле баягы бир кайсы бир деңгээлде бир сүрөткө түшө калып, же бир кайсы бир жумушты кылып атканыңды көргөзүп, ал жыйынтык эмес. Жыйынтыкты эл таралса эл сынчы демекчи, батааны эл берсин. Ошол эл ыраазы болсун. Бирок пендебиз демекчи, айрым бир учурда эми баягы бирөө жарым сүрөткө түшүп, анан же өзү кичине пиарить этип андай учурлар айрым бир учурда катталат. Аны бирок мен айтып турабыз, биз жергиликтүү бийлик пиар менен эмес, биз элге чыгып эл менен бололук, жумушубузду жакшы өткөрөлү, жакшы бүтүрөлү, ошол бизге пиар болсун деген саясатты мындай карманабыз. Сөзүнүн соңунда айтып койсоңуз мындай, сизди көп сындап, мындайча айтканда, бир иштериңизге бир баа берип жүргөн адамдарга, жүйөлүү баа берип жүргөн адамдарга мындай бир өзүңүздүн бир кеп кеңешиңиз болобу, же өзүңүздүн бир оюңуз болобу, ошону бир айтып кетсеңиз. Эми Данияр, мындай экен да, тилекке каршы мен журналисттердин, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн баарын сыйлайм. Баарын сыйлайм. Бул баягы коомдун күзгүсү, элди маалымат менен камсыз кылат. Ошону менен биз маалымат алабыз дегендей. Анан бирок баягы журналисттер дагы аткаруу бийлигинде болобу, же катардагы баягы же жогорку кеңештин болобу, шаардык кеңештин депутаты болобу, же катардагы шаардын тургуну болобу, биз баарыбыз баягы Кудайдын алдында дагы бул дүйнөдө баарыбыз бирдей эле жаранбыз да. Анан кесипти ар кимибиз тандап алат экенбиз. Ошондуктан беш кол бирдей болбойт, тең эмес. Айрым бир учурда журналисттер тилекке каршы болот экен. Ошол келип, кайсы бир деңгээлде баягы бир жакшыраак көңүл бурсаң, жакшыраак материал чыгат. Анан кичине көңүл бурбай, же болбосо анда мүмкүнчүлүк болбой калса, баягы туура эмес материалдар чыгып, эми ошон үчүн ушул нерселер дагы кайсы бир деңгээлде баягы таасир тийгизип, же болбосо ар кандай маалыматтар, ушак аяңдар чыгып атат. Анан эми мен баягы өзүмө жараша туура болбой койбойт эмес, бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш, баягы оппоненттер болуш керек. Бирок ошол болгон оппоненттер таза күрөш жүргүзсө да, анан эч убакта ушу баягы арттан бычак сайган жаман да. Ушул таза күрөш болсо, же болбосо эгерде бүгүнкү күндө менин мына 1 жыл 2 айдын ичинде кайсы бир туура эмес баягы бир көрүнүштөргө, допустим, ошол эле же бир коррупциялык бир элементтерге
аралашсам, же болбосо бир кайсы бир деңгээлде шаарда болуп аткан иштерге өзүм бир тууган уругумдун же бир тааныш бир тендерлерге аралаштырсам, же башка кылсам, анан бул туура эмес деп туруп, аргумент менен, факт менен айтып, мындай таза күрөш болсо, мен аны туура кабыл алмакмын. Бирок тилекке каршы андай эмес, баягы тигиндей болуптур, анан мындай болуптур, мен мына жана айтып өттүм, баягы соттолгом деп, мына өзүм айтып берип атпаймынбы. Мунун баардыгы мына канча жыл мурун болгон, мунун баары мыйзам чегинде жоюлган нерсе. Мыйзамга жараша өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди тартыңыз. Мыйзамга жараша учурунда балким ошол жаш кезде туура эмес кылганды унадык, баягы тарбияландык дегенде көз ачылды, жаш кезекте болот экен. Ошол сыяктуу эле мындай күрөштө таза болсо, мен ага дайыммын. А эгерде эң негизгиси менин бирден бир милдетим ушак аяң эмес, мага биринчи кезекте ушул Жалал Абад шаарынын тургундарын элинин наразы болгонунан корком. Ушул мэр келди эле шаарда бир иш жасабады. Ушул канча убакыттан бери жөн эле отурат. Ушул бир жакшы кызмат кылып койсо болот эле деген сөздөн корком. Ошон үчүн күнү түнү бүгүнкү күндө мына Жалал Абад шаарында болуп аткан, мына өзүңүз салыштырып айтып атасыз, Ош менен Бишкекти алынчалык деңгээлде болбосо дагы бюджетибиздин дараметине жараша күнү түнү менин тынбай атканым ошондон. Ушул элдин бир батасын алсак, элге бир жакшы кызмат кылсак, анан эми баягы ушак аяң боло берет. Эми бирок боло берет деп эле кете бербестен, мен баягы ынтымакка, биримдикке чакырат элем. Кандайдыр бир маселе болсо, жооп бергенге, ири отуруп түз кеңешсек, бардык маселени чечсе болот. Эң негизги ынтымак болушубуз керек. Анан ушул ар кандай жанагындай өнөкөттөрдөн алысыраак болсок, анда биздин шаардын эли утат. Анан биз ичара тытышып, бири-бирибизди жанагындай каралап жүрө берсек, ал жакшылык алып барбайт. Мунун эртеңки күндө жоопкерчилиги да болот. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып ушул ынтымакка, биримдикке чакырат элем. Кандай гана маселе болбосун, мен сүйлөшкөнгө, керек болсо чогуу иштейлик, чогуу жардам берип шаар элибизге кызмат кылсак, элдин батасын алсак, андан өткөн убакыт жок. Бүгүн бизге убакыт бөлүп, бардыгын ачык айкын, мындайча айтканда жашырбай, бардыгын айтып берип, ушу маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздин мындан аркы ишиңизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушу Жалал Абад шаары өнүгүп өсө берсин демекчибиз. Азыр дагы чындыгында Жалал Абад өзүнүн көркүнө келип, жакшы болуп турат. Мындан дагы жакшы ийгиликтер болсун. Ишиңиз илгерилей берсин. Рахмат, чоң рахмат. Сиздердин дагы эфириңиздер тунук болсун, калеңиздер урчуй берсин. Эң негизгиси баягы аргумент туура болгондой, мындай бир ошондой мен сиздерди чакырат элем. Анан эми Жалал Абад шаары боюнча Кудай буйруса 2020-жылга мына көз ачып жумгуча эртеңки күндө мына жаңы жыл келет дегендей, буйруса шаардыктарга 20-жылды дагы өзгөчө чоң ой пландарым бар. Шаардык кеңештин депутаттары менен сунуштап, депутаттардын колдоосу менен буйруса ошол баягы ички дүйнөмдө шаарга тигин же муну жасашам деген ийли долбоорлор бар. Ошолордун баарын жасайбыз деген ойдомун, Кудай буйруса. Ошонун баары ишке ашсын. Кудай буйруса. Элдик медиа баарына сөз беребиз.